бол дегенин болтуруп, жүрөктөрдү ыйман нуруна толтурган жараткан Аллах Тааланын ысмы менен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям bir hadisinde мындай деп эскерет. Акырет күнү адамдар бейишке баруучулар бейишке, тозокко баруучулар тозокко Кудайым өзү асырасын. Ар кимдин тагдыры чечилген соң бейишке кирген bir жигитти эскерип, ал бейиште bir тараптан экинчи тарапка калкып, рахатка бөлөнүп, жыргал жашап жатканын эскерип, айланайындар, ушул жигит ушунчалык рахатка бөлөнүшүнө эмне себеп болду экен деп, бар болгону ушул жигиттин ушунчалык жыргалчылыкка, ушунчалык дөөлөткө, жакшылыкка жетишине себеп болгон кадамы, жакшылыгы, ал да болсо элдерге тоскоол болуп турган жолдогу дарактын bir бутагын кыйып салып, элдерге мына ошол тропинка деп коебуз, ошондон жол ачып койгондугу үчүн, ошол жакшылыгы үчүн ушунчалык жакшылыкка бөлөнүп отурат дейт. Албетте намаз, орозо, зекет сымал Кудай Тааланын акысы, ал мойнубуздагы парыз. Ал эми жогорттогу жакшылык, ал бүгүнкү күнү кээ бирөөлөрүбүз көзгө илбестен майда чүйдө жумуш деген менен, бирок жүрөктөгү ыхлас менен Кудайдын алдындагы анын орду зор экендиги жогорттогу маалыматта, хадисте эскерилип отурат. Албетте бүгүнкү күнү ар бирибиз мына кечээ күнгө эле пандемия деп bir канча ишкерлерибиз болсун, жаш курактагылар болсун, аксакал болсун, пенсиясын бөлүп, же болбосом жеке жарандарыбыз болсун, баарысы жапатырмак мына ошол балекеттен чыгып кетейин деп чогуу күрөштүк. Бар тапканыбызды бөлүштүк, Кудайым өзү кабыл кылган болсун. Анан калса, мына ошондой жакшылыкты адатта айтылат эмеспи? Орозо bir ай эле эмес, орозодо bir ай бою көнүккөн денебизди, напсибизди калган 11 ай ошол абалда жашоону улантуу дегидей. Мына ошол сыңары биз ушундай жакшылыкка бүгүнкү күнү жок эмес. Кудайга шүгүр, кээ бир элдерден өзгөчөлөнүп, сырткы элдер тамшанып жатпайбы, мактоосун айтып. Мына ошого, ошол жолубуздан тайбастан, дагы да болсо, мына ошондой жакшылыктардын үстүндө күн кечиришти Кудайым өзү насип кылган болсун. Бири-бирибиз менен бир бөлүшөр оокатыбыз болбосо дагы, жок дегенде бир жакшылыгыбызды, жакшы сөзүбүздү пайгамбарыбыз айткандай, Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa, bir buradarыңдын жүзүнө жылмайып койсоң дагы кайыр садака сыңары соопко ээ болосуң дейт. Ансыңары келиңиздер бир жакшылыкка умтулайлы, жамандыктын кулпусу жакшылыктын ачкычы болууну Кудайым баарыбызга насип кылган болсун. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.